Нариман Тулеев экс-президент Алмазбек Атамбаев менен түшкөн селфисин жарыялады. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Тулеев экс-президент Алмазбек Атамбаев менен учактын ичинде түшкөн сүрөтүн Facebook баракчасына жарыялады. Тулеев сүрөттүн алдына эч нерсе деп жазган эмес. Белгилей кетсек, Атамбаев 22 октябрда түштөн кийин Катардагы каттам менен Россияга учуп кеткен. Анын учактын ичинде отурган сүрөтү социалдык тармактарга жарыяланган болчу. Тулеев дагы өзүнүн Facebook баракчасына Атамбаевдин жаңы сакчысы болушу ыктымал болгон киши менен алдын катарда отурган сүрөтүн жарыялаган. Ал мурда президенттин атына бир катар кептерди айткан болчу. КСК буга чейин мурда мамлекет башчысы Россияга, Африкага жана Латын Америкадагы саясий партиялардын эл аралык конференциясынын башкы ассамблеясына катышууга барарын кабарлаган. Маалымат була Спутник KG сайты. Мурунку Бишкек шаарынын мэри Нариман Тулеев жана экс-президент Алмазбек Атамбаевдин учакта жылмайып биргеликте түшкөн селфиси социалдык баракчаларда чоң талкууну жаратты. Көпчүлүк эки очкордун бир учакта баштары биригип калгандарына акылдары сыйбай маң болуп таң калып жаткан учуру. Дегенибиз, кезинде экөө бири-бирин жанындай көргөн. Башкача айтканда, массалык маалымат каражаттары аркылуу бири-бирине көбүшүп ап, сөгүшкөнгө чейин барышкан саясаттын фигуралары эми мынтип жанашып, бир учакта учуп калгандары тагдырдын тамашасын кайталап жаткандай сезилет. Атамбаев президент болуп турган мезгилде шаардын мэри Тулеев: "Мени мыйзамсыз жазага тартып жатат. Атамбаевди кечирбейм. Жада калса аны менен дааратканага да чогуу барбайм" деген сөзү бар эле. Ал эми КСК партиясы Тулеевди Атамбаевден кечирим сурады деп айтып чыгышкан. Маалымат була Барометр KG сайты. Асылбек Жээнбеков: вице-премьер баш болуп так жооп бере албай жатасыңар. Салык саясатына да, бажы саясатына да өкмөт жооп бериши керек. Мындай пикирин депутат Асылбек Жээнбеков парламенттик комитеттин жыйынында айтты. Жээнбеков берилген суроолорго так жооп бере албай жаткан үчүн өкмөт мүчөлөрүн сынга алды. Вице-премьер баш болуп келип алып, бажы саясаты менен салык саясатына жооп бере албай жатат. Бизде эмес экен, биз жооп бербейбиз деп айтпаңыздар. Бул эмне деген жооп? Өкмөт болгондон кийин баарына жооп бериле деди ал. Ошондой эле Жээнбеков учурда көмүскө экономика канча пайызды түзөрүн сурады. Экономика министринин өкүлү бул көрсөткүч учурда 24,5%ды түзөрүн айтты. Мурда 70% түзөт деп айтылчу эле. Жылдан жылга азайтып отуруп эми эсептөө эле 24% деп жатасыңар. Көмүскө экономиканы жоюш керек деди Жээнбеков. 20 октябрь күнү Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев, Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Казакстандын Туркестан облусунун Сарыагаш шаарында бейрасмий жолукту. Казакстандын президентинин маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, бейрасмий жолугушта мамлекет башчылары мамлекеттер ортосундагы маанилүү маселелерди талкуу кылышкан. Баса сүрөттө колдорун кыса кармап түшкөн президенттердин сүрөттөрүнө караганда маселе жакшы жагына чечилгендей. Кызыгы, үлкөн өлкө башчылары Кыргызстан боюнча кандай талкуу кылышты экен? Маалымат була Nazar News KG сайты.